Быйыл Ош мамлекеттик педагогикалык университетине 98 жыл толуп, 18 май күнү маарикелүү майрамды белгилөө менен окуу жайдын студенттерин, окутуучуларын жана кызматкерлерин сыйлоо аземи уюштурулду. Окуу жай 1925 жылдан бери өлкөнүн билим берүү тармагында опол тоодо эмгек жаратып, педагог адистерди даярдоонун куттуу уясына айланган. Кылымга тете доорду сүргөн университет өз жамааты менен ар дайым алга умтулуп, жаңылануу жана өнүгүү жолдорун талбай басып келүүдө. Университеттин күнүнө карата өткөрүлгөн салтанатка профессордук окутуучулук курам жалпы кызматкерлер жана студенттер катышып, аны окуу иштер боюнча проректор Каныбек Райымбеков ачып берди. Проректор өз сөзүндө окуу жайды өнүктүрүүгө багытталган пландарды, окутуучулардын жетишкендиктерин жана аларга болгон жаңы талаптарды айтып өттү. Университетте сабак бериш үчүн жок дегенде ошо IELTS программасынан 6-6,5 баллык деңгээл болуш керек. Же болбосо ошол мугалим 6 бар 6,5 баллдык сертификат алып келиш. Бул баягы высшее среднее деп айткан ортодон жогору билими бар деген деңгээл экен. Бул негизинен чын-чынында алып келгенде бул бакалаврдык деңгээлдеги деңгээл. Биз ошодон баштайлы деп атабыз. Себеби бакалаврды бүткөндөн кийин англис тилин 6-6,5 балда ошол уровень боюнча билиш керек экен. Биз мугалимдерге биз ошол уровеньди берели деп атабыз. Сертификат алып келсе, биз мына англис тилинен спец баягы адистик англис тил сабактардан берели деп атабыз. Дагы бир жолу бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Майрамыңыздар менен. Аны улай жыл ичинде окуу жайдын өнүгүүсүнө салым кошуп, студенттерге билим берүүдө жигердүү эмгектенген окутуучулар жана өз ишин мыкты аткарган кызматкерлер Ош МПнун, Ош шаардык мэриясынын ардак грамоталары жана акчалай сыйлыктары менен сыйланышты. Бул менен катар республикалык, эл аралык деңгээлде ийгилик жараткан, илимий изилдөө иштерин жүргүзгөн окумуштууларга да өзгөчө сыйлыктар тапшырылды. Кандидат окумуштуулук даражасы үчүн 60 000 сом мөлчөрүндө акчалай сыйлык менен биология илимдеринин кандидаты Дөрөнбай Гүлмира Маматова сыйланды. Бүт эле жалпы илимий иш жасайм деген окутуучуларга ушул окуу жайыбыз тарабынан аябай жакшы шарт түзүлгөн. Бул стимул акча. Бүгүн мен ушу диплом менен кошо окуу жайыбыздан 60 000 акчалай сыйлык алдым. Бул аябай чоң ыраазычылыгымды билдирем. Бул биздин жамаатка жетекчилик тарабынан эң чоң колдоо деп эсептеймин. Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ардак грамотасы менен сыйландым. Бүгүнкү ушул бардык Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин окутуучулар жамаатын, студенттер жамаатын жалпы ушул бүгүнкү күн менен куттуктайм. Бул менен бирге эл аралык, республикалык, шаардык деңгээлдеги сынактарга, спорттук иш-чараларга, илимий конференцияларга активдүү катышып, окууда мыкты ийгиликтерди жараткан студенттерге ардак грамота, ыраазычылык кат, диплом, акчалай сыйлыктар жана башка көптөгөн баалуу белектер ыйгарылды. Жана окуу жайдын жаштар комитети жана мамлекеттик тилди өнүктүрүү борбору тарабынан өткөрүлгөн иш-чаралардын жыйынтыгы чыгарылып, жеңишке жеткен студенттерге да байгелүү сыйлыктар тапшырылды. Бул жагдай студенттерди жана окутуучуларды шыктандырып, билимин жана чыгармачылыгын өнүктүрүүгө дагы да өзгөчө стимул берет. Бул сыйлык Ош мамлекеттик университетинин студенттик акыйкат аппаратчысынын 15 жылдык мааракесине арналган. Биз муну Ош мамлекеттик университетинин главный корпусуна барып ойноп алдык. Биз бул оюнда түштүк тараптагы университеттер аралык билим столинг оюн болду, ошондо 2-нчи орунду алдык. Бул иш-чара Ош спорт комитети тарабынан, Ош мэрия тарабынан уюштурулган иш-чара болчу. Жогорку жана орто билим берүү окуу жайлары арасында өткөрүлгөн мелдеш жалган студенттер арасында болгон. Ал мелдеште биз жогорку окуу жайлар жана орто окуу жайлар арасындагы студенттер аралыгында биринчи жана экинчи орунга беттешип, тилекке каршы экинчи орунду алып калдык. Сыйлоо аземинен соң музыкалык педагогикалык факультетинин таланттары Чакан концерттик программасын тартуулашып, жагымдуу чыгармаларды аткарышты. Жамаат университеттин 98 жылдык мааракесин жогорку маанайда белгилешип, окуу жайдын мындан ары да өсүп өнүгүүсүнө тилектеш экенин билдиришти. Окуу жайга ийгилик болсун, дайыма ушундай окутуучуларга колдоолор боло берсин. Биз окуу жайыбыз менен сыймыктанабыз. Бардык сыйлыктар, бардык жетишкендиктер ушул биздин университетибиздин ийгилиги деп эсептейм. Барыңыздардын бүгүнкү ушул
Ош мамлекеттик педагогикалык университетибиздин күнү менен куттуктайм. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Бүгүнкү майрам менен мен бүгүн жалпы жамаатты Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин профессорлук окутуучулук курамын Зулуйбек Мырзабек Болотович башында турган жалпы жамаатты куттуктайм. Ош мамлекеттик педагогикалык университети мындан ары да өнүп өсө берсин. Айсулуу Сүйүнбек кызы, Рустам Батырбеков, Ошампу жаңылыктары.